Салам барыңарга. Бүгүн биздин экинчи сабак. Биздин биринчи сабакта биз тамырларды өткөнбүз. Тамыр деген темада сөз кылганбыз. Тамырлар боюнча түшүндүрүп, бир канча жеңил эсептерден баштаганбыз. Бүгүн экинчи сабакта ошол эле теманы ага карай улантабыз. Тамырлар бул чыгарылышта бир канча эсеп чыгарабыз. SAT'де жана ортодо кездешчү эсептер чыгарабыз. Биринчи видеону пауза кылып, өзүңөр чыгарган аракет кылып көргүлө. Андан кийин чыгарып өткөндөн бул видеону көрүп, кандай чыгарылат, өзүңөрдүн жообуңар менен салыштырып көргүлө. Анда биринчи эсептен баштай берели. Бул жакта айтып атат, анын -2ден биринчиси биринчи эсепте. Анын -2ден биринчиси барабар 3кө барабар болсо, анда аны тапкыла дейт. What is the value of A деп жазып тур. Анда кандай табабыз? Анын -2ден биринчиси барабар 3 болот атат. Муну кандай жаза алабыз? Эгерде даражасы терс болсо, биз буга чейинки сабактарда өткөнбүз. Даражасы терс болсо, муну оң даража түрүндө жаза алабыз. Анын 2ден биринчиси деп жаза алабыз. Демек, анда анын 2ден биринчиси 3 деп атат. Анда анын 2ден биринчиси барабар болот экен. 1 бөлүнгөн 3кө барабар болот экен. Эгерде муну квадрат эки жагын тең квадратка көтөрүп салсак, анда бул квадрат менен бул 2 кыскарып кетет. Бул жерде А өзү эле калат. А өзү калды. Бул жагы квадратка көтөрүп салсак, 1дин квадраты болот, 3дүн квадраты болот. Анда кандай болот? 1дин квадраты 1, 3дүн квадраты 9 болот. Демек, туура жообу Б экен. Биринчи эсепти чыгардык. Экинчисине өтөбүз. Бул жерде карасаңар, 1дин квадраты плюс 1дин 4-чү даражасы плюс 1дин 6-чы даражасы болуп, бардыгы жуп даражалары жуптан көбөйүп туруп атат. 1дин экинчиси 4, 6, 8 болуп 50гө чейин барат экен. Анда энди тапкыла дейт. Эн барабар суроо. Бул жерде ар биринин ортосунда суроо болгон үчүн 1дин 50-чү даражасы деле 1, 1дин 8-чи даражасы деле 1, 1дин 2-чи даражасы деле 1. Баары 1 болот. Демек, анда жуп даража болуп көбөйүп туруп атса, 2, 4, 6, 8 болуп 50гө чейин келсе, демек ортосунда 25 жолу көбөйүп аткан болот. Демек, баары 1, 1, 1 болсо, ортолор плюс болсо, демек 1де 25 жолу өзүнө кошсок, демек жообу 25 чыгат. С варианты. Бул жерде үчүнчүгө өтөбүз. Үчүнчүдө энди тапкыла дейт. Бул жерде эн канча болот? Муну мындай кылып жаза алсак болот. Мына биринчисин 2нин 4түн n плюс 3-чү даражасын кандай жаза алабыз? 4тү 2нин квадраты деп жаза алсак болот. 4тү 2нин квадраты 4 берет, кайра айырмасы жок. Жана даражасы турат 2n плюс 3 деп. Ал эми 8 эмне деп жаза алабыз? 8ди 2нин 3-чүсү деп жаза алабыз. 2нин 3-чүсү 8 берет. Даражасында турат n плюс 5 турат. Демек, анда тамырдын касиеттерин өткөндө биринчи сабакта айтканбыз, эгер бул алдындагы мына сандар даражасы башка, бирок сандар окшош болсо, 2 менен 2 окшош болот атпайбы? Демек, аларды жазбай койсок болот. Аларды жазбай эле даражасын өзүн жазабыз. Анда 2n плюс 3 барабар болот экен 3n плюс 5ке. Эми бул жерде кашаны ачып салсак кандай болот? 2 көбөйт 2 4 n болот, плюс 2 көбөйт 3 6 болот, барабар 3 көбөйт n 3n болот, плюс 3 көбөйт 5 15 болот. Бул жерден
3 энди бул жакка алып өтсөк барабардыктын бул жагына минус болуп өтөт. Бул жер белгиси плюс, барабардыктын бул жагына өткөндө минус болуп өтөт. 4n минус 4n минус 3n барабар. Бул жакта 15 өзү калды. Ал эми 6 бул жакка өткөндө минус белгиси менен өтөт. Анда кандай болот? 4ndен 3nди кемитсек n чыгат, жөн эле n барабар болот. 15тен 3тү кемитсек канча чыгат? Кечиресиңер достор. 3n плюс 15 болду. 15 могул жер 6 эле. 6 бул жакка 6 болуп өтөт. Мен 3 деп жазып алыпмын. Кечиресиңер 15тен 6-ны кемитсек 9 чыкты. Демек туура жообу D экен. Кийинки эсепти жазайын. 2x 2-нин x-нчи даражасы бөлүнгөн 2-нин y даражасы барабар 2-нин 3-нчүсү экен. Бул жерде даражалардын касиетин колдонобуз. Эгер бөлчөк болсо 2 окшош болуп атат. Демек анда 2-нин x даражаларын кемитип жазып коебуз. x минус y барабар 2-нин 3-нчүсү. 2 менен 2 окшош жазбай койсок болот. Анда x минус y барабар 2-нин 3-нчүсү 8 берет. Анда бизден сурап атат x тапкыла дептир маселеде. X тапсак бул жерде x y барабардыктын бул жагына плюс болуп өтүп кетет. Демек 8 плюс y болот экен. Туура жообу x барабар 8 плюс y. Бул жерде туура жоо эмнеге жок? 2-нин 3-нчүсү деп атат. Экилерди жазбай койдук да, кечиресиңер достор, мен могул жерде туура эмес жазып койдум. Экилерди жазбай койдук, анда даражалары өзү калды. Анда даражалары өзү калса, бул жер 3 эле калыш керек. Анда бул жер 3 калат. Демек туура жообу x барабар 3 плюс y болот экен. А жообу болот экен. Кийинки эсепке өтөбүз. 5-нчиге келдик. 5-нчиде 3-түн x-нчи даражасы 10 болсо, анда 3-түн x минус 3-нчүсү тапкыла дептир. Анда кандай болот? 3-түн x минус 3-нчүсүн кандай жазып алсак болот? Муну 3-түн x-нчысы көбөйтүү болбойт, бөлүү болот экен. Себеби бул жер минус болуп атат. Бөлүү 3-түн 3-нчүсү деп жазып алсак болот. Бул эки окшош эле. Бул эки берет 3-түн x минус 3-нчүсүн берет. 3-түн x-нчысы 10 деп берип атат. Демек анда кандай болот экен? 3-түн x-нчысы 10 деп берсе, мына маселеде берип атат. Анда үстүнө 10ду жазам. Асты 3-түн 3-нчүсү калды, 27 болот 3-түн 3-нчүсү. Демек туура жообу 27 бөлү 10 болот экен. 27 бөлү 10 C варианты. 6-нчыга өтөбүз. 6-нчыда x-тин квадраты y-тин кубу барабар 10 экен. Анда x-тин кубу y-тин квадраты барабар 8 экен. Бизге тапкыла дептир x-тин 5-нчисин жана y-тин 5-нчисин тапкыла дептир. Кандай болот анда? Демек, жөн эле көбөйтүп жазып койсок болот экен. X-ка x кубту көбөйтсөк канча болот? Мындай эле жазып коеюн. Астына көбөйтүп атам. X-ка x кубту көбөйтсөк x-тин 5-нчиси болот. Y-тин кубуна y-тин квадратын көбөйтсөк y-тин 5-нчиси болот. 10го 8ди көбөйтсөк 80 болот. Демек 80 чыгат экен туура жообу. 7-нчиге өтсөк, A жана B эгер позитив
бүтүн сандар болсо дейт. Эң чоң кайсы вариант эң чоң чыгат дейт. Эгерде А жана Б, А жана B, A жана B эгерде чоң болсо, 0дон оң сандар болсо деп атат. Бүтүн сандар. Позитив сандар жана бүтүн сандар болсо, экөө тең 0дон чоң болсо, мындайча айтканда, анда могул варианттардын кайсынысы эң чоң сан чыгат деп сурап атат. Бул жерге жазайын. А дагы чоң болот 0дон. Демек, Б дагы чоң болот 0дон. Мисалы, 0дон чоң болгон бир бүтүн сан берип көрөйүн. Мисалы, Ага 1 деп берип алдым, жөн өзүм оюман бердим. Бга дагы 1 деп берип койдум. Булар 1ден чоң бүтүн сандар. Анда кандай болот? Биринчи вариант канча чыгат? А 1 болсо, Б 1 болсо, 2 көбөйтүү 1 болот. Анда минус 2 көбөйтүү 1, минус 2, минус 2нин биринчи даражасы кайра эле минус 2ге барар болот. Бул жер минус 2 чыгат. Экинчиси, минус 2 көбөйтүү 1, 1 болсо минус 2, минус 2нин 2 көбөйтүү 1 болот. Б дагы 1 да. Демек, минус 2нин экинчи даражасы бизге 4 чыгат. Үчүнчүсү, 2 көбөйтүү 1, Б дагы 1. Демек, 2 көбөйтүү 1 2, 2нин биринчи даражасы 2 чыгат. Кийинкиси 2А, 2Б дейт. 2 көбөйтүү 1, 2 көбөйтүү 1, 1, 2 чыгат. А 2Б, 2 көбөйтүү Б дагы 1, 2 болот. 2нин квадраты болот. Демек, бул жерде чыгат экен 2нин квадраты. Демек, 2нин квадраты 4 чыгып атат. Демек, туура жообу же бул болот, же бул болот. Бул экөө туура жоопко кирбейт. Анда 2 эмес, 1 эмес, 2 берип көрөйүн. Бизде 2 вариант чыгып калды да, же бул, же бул болот. 2-ни берип көрсөм, минус 2 көбөйтүү 2, минус 4 болот. Минус 4түн 2 көбөйтүү 2, минус 4түн 4-үнчү даражасы болот экен. Демек, бул жерде жазып алайын. Демек, бул жер оң сан чыгат. Минус 4түн 4-үнчү даражасы болот экен. Бул жер оң сан чыгат. Кийинкисине 2-ни берсем, 2 көбөйтүү А болсо 1 болсо, 2 болсо, 2 көбөйтүү Б дагы 2 болот атат. Демек, 2 көбөйтүү 4 болот экен. Демек, 2 көбөйтүү 2нин 4-үнчүсү чоңбу же 4түн 4-үнчүсү чоңбу? Албетте, бул вариант чоң чыгат. Себеби минус 4түн 4-үнчүсү плюс чыгат. 4 көбөйтүү 4 болуп ушундай сан чыгат. Ал эми 2 көбөйтүү, анан 2 көбөйтүү 2 болсо, бул жер кичине чыгып калат. Демек, туура жообу бизде Б варианты чыгат экен. 8-чиге келдик. 8-чиде x'тин 2a бөлү б-чысы x'тин 2a бөлү б-чысы канчага барабар деп атат? Бул жерде x канчага барабар деп атат? Анда муну кандай жаза алсак болот? Муну даражаларды өткөндө буга чейинки сабакта айтып кеткем. X бөлчөк даражасы эгер бөлчөк болсо, бөлчөктүн асты бул жерге жазылат. Бул да тамырдын даражасын түшүндүрөт. Ал эми бөлчөктүн үстү ичине жазылат деп айткам. Ошентип эле жазып коебуз. Демек, туура жообу бул жерде Б болот экен. Так, достор, 8-ди бүтүрдүк. 9-септен улантабыз.
9 эсептен алганда достор 9 эсепте x-тин квадраты y-тин кубуна барабар дептир. X-тин квадраты y-тин кубуна барабар болсо, анда муну тапкыла деп атат. Бул жерден z тапкыла деп атат. Z табат экенбиз. Барабардын эки жагын тең бирдей даражага көтөрүп салсак, барабардык өзгөрбөйт. Анда барабардын эки жагын тең 3-чү даражага көтөрүп салайын. 3-чү даражага. Анда кандай болот? Бул жер x-тин экинчисинен 3-чүсү болсо көбөйтүлүп калат. 2 жерде 2 көбөйтүү 3 6, x-тин 6-чысы барабар болот экен. 3 көбөйтүү 3 y-тин 9-чысы барабар болот экен. А бул жерде y-тин 9-чысы барабар буга барабар деп атат. Демек бул барабар болот экен. Мындай жазып алайын. Бул ушуга барабар болду. Анда бул жерде кайра өзүн жазып алайын. X-тин 6-чысы болду, y-тин 9-чысы болду. Анда y-тин 9-чысы буга барабар болуп атса, анда кандай болот? X-тин 6-чысы барабар болот экен. X-тин 3 z-ке. X менен X окшош болгон үчүн жазбай койсок болот. Анда кандай болот? 6 барабар болот экен 3 z-ке. Бул жерден z табылсак, z барабар болот экен 6 бөлүнгөн 3 барабар 2 барабар болот экен. Туура жоо, демек D варианты. 10-чуга келдик. 10-чуда K'ди тапкыла дептир, K'ны. Демек жазып алайын. Анда 2 x плюс 3-чү даражасын кандай жазып алам? 2-нин x-нчи даражасы көбөйтүү 2-нин 3-чүсү деп жазып алам. Себеби ал жер көбөйтүү болгон үчүн астын өзүн жазып, 2-ни өзү жазып, x плюс 3 болуп калат эле. Кайра муну тескерисинен жазып алдым мен. Минус 2x-тин өзүн жазам. Барабар k 2x болот экен. Анда кандай болот? Бул жерден 2x менен 2x окшош. Кашанын сыртына чыгарып салсам болот. 2-нин x-нчысы кашанын ичинде калды. 2-нин 3-чүсү минус бул жерде калды, 1 калды. Бул жакта k 2-нин мол x даража деп жазып коеюн. Туура эмес жазып койдум. 2-нин x-чысы болот экен. 2-нин x-чысы калды. Бул жерде демек 2-нин x-чысы 2-нин 3-чүсү 8, 8ден 1ди кемитсек 7 болот экен. Бул жер барабар k 2-нин x-нчи даражасы. Барабардын эки жагында тең 2-нин x-нчи даражасы бар. Булар кыскарып кетсе, демек k өзү барабар болот экен 7ге. Демек туура жоо C варианты. 11-чиге келдик. Бул жерде аны тапкыла дептир. Аны табыш үчүн демек барабардын эки жагын тең квадратка көтөрүп салайын. Тамыр x болот экен. Бул барабар болот экен x-тин 6-чы даражасын. Барабардын эки жагын тең квадратка көтөрүп салсам, бул квадрат менен бул тамыр кыскарат. Биздин максат тамырларды жок кылып алышыбыз керек да, ошондо аны табабыз. Анда x тамыр ичинде x өзү калды. Барабар x-тин a көбөйтүү 2 a-чысы калды. Барабардын эки жагын дагы бир жолу квадратка көтөрүп салайын. Бул тамырдан да жок кутулуш үчүн. Анда x-тин квадраты бул тамыр менен бул квадраты кетти. X өзү калды. Барабар x-тин 2a көбөйтүү 2 4 a-чысы калды. X-тин квадраты көбөйтүү x барабар x-тин кубу болот. Барабар болот x-тин 4a-сы болот. X менен x окшош, жазбай койсок болот. Демек бул жер барабар болот экен 3 барабар 4a. Бул жерде a-ны таап койсок 3 бөлүнгөн 4 чыкты. Демек туура жоо 3 бөлүнгөн 4.
B варианты чыкты. 12-нчи эсеп. Эгерде бул жерде жазып атат x 0дон чоң болсо, x 0дон чоң болсо деп жазып атат. X-тун мааниси канча барабар деп атат. X канча? Эгер x 0дон чоң болсо, x канча барабар? Анда бул жерде деле ошол эле тамырдан кутулуш үчүн барабардын эки жагын тең квадратка көтөрүп салайын. Квадратка көтөрүп салдым. Анда 2-нин квадраты канча болот? 4 болот. Бул квадраты менен тамыр кыскарып кетти. Бул жерде калды x плюс 2 калды. Барабар болот. 3-түн квадраты 9. Бул квадрат менен тамыр кыскарып кетти. Көбөйтүү 2 болду. Демек, тамырлардан кутулуп алдык. Бул жерде x-ти табабыз. Кашаны ачып салсак 4x плюс 8 барабар 9 көбөйтүү 2 18. Бул жерде 4x барабар плюс 8 бул жака минус болуп өтөт. 18ден минус 18 минус 18 болот. Бул жер 10 болот. Кемитсек x барабар болот. Бул жерде 10 бөлүү 4 болот. Бул бизге берет 2.5 болот. 2.5. Демек, A варианты туура болот. 12-нчи эсепте бүттү. 13-нчи эсепти чарала. 13-тө жазыптыр. Жазыптыр 30 болсо, x эгер 1ден чоң болсо, демек x оң сан болсо, анда a плюс b 5 болсо, c-ни тапкыла деп жазыптыр. Өзүн жазып алайын. x-тын ac даражасы көбөйтүү b x-тын bc барабар x-тын 30 даражасы. Бул жерде бул жер көбөйтүү болгон үчүн муну мындай жазып алсам болот. AC плюс BC деп жазып алсам болот, барабар x-тын 30 даражасы. Анда x менен x окшош, жазбай койсом болот. Жазбай койсом, бул жакта AC плюс BC барабар 30 калды. Бул жерде A-де C-не окшош болгон үчүн C-ни кашан сыртына чыгарып салсам, кашан ичинде калды? A плюс B калды. Барабар 30. A плюс B-нин A плюс B-нин маанисин 5 деп берип атат. Демек, A плюс B-нин ордуна 5 алып келип коюп коебуз. Бул жер 5 болот. Демек, анда S көбөйтүү бул жер 5 деп коюп койдум ордуна, барабар 30. 30 менен 5 кыскарып кетсе, бул жерде S барабар болот экен 6-га. Демек, туура жообу C варианты. 14-нчи эсепке келдик. Бул жерде варианттарын бербептир. Маселенин өзүн чыгарабыз. N-дин 3-нчүсү барабар x-ка барабар экен. N-дин 4-нчүсү болсо 20x-ка барабар экен. Эгерде n 0дон чоң болсо, демек n 0дон чоң болсо, демек плюс сан болсо, анда x-тин маанисин тапкыла дептир. Кандай табабыз? N-дин x бул жерде турат, демек муну жазып алайын. N-дин 4-нчүсүн кандай жазып алсам болот? N-дин 4-нчүсүн жазып алсам болот. N көбөйтүү N-дин 3-нчүсү деп жазып алсам болот, барабар 20 x-ка барабар болуп атат. N-дин 3-нчүсүн бизде мааниде берип атат x деп. Демек, N-дин 3-нчүсү турган жерге x алып келип коюп коеюн. N көбөйтүү x барабар 20 x болду. Бул жерде x менен x кыскарып кетсе, n барабар болду 20-га. Бизде x тапкыла деп атат, бирок биз n-ди таптык. Эми бул жерге алып келип туруп, x-ти n-ди таптым да, n-ди ордуна 20-ны алып келип коюп коем. 20-нын 3-нчүсү барабар болот экен, x-ка барабар болот. Демек, 20-нын 3-нчү даражасы 20-ны 20-га көбөйтсөк 400 болот. 400-дү 20-га көбөйтсөк 4 жерде 8 808 миң болот экен. Демек, туура жообу x барабар 8 миң чыкты. 15-нчи эсеп, акыркы эсеп.
бул жерде x'тин 8-чиси y-тин 7-чиси деп атат. Барабар 333 экен. X-тин 7-чиси y-тин 6-чиси барабар 3 экен. Анда x көбөйтүү y барабар суроо дейт да, ушуну тапкыла дейт. Азыркы эле эсепке окшош экен, карап көрсөк. Анда x-тин 8-чиси менен x-тин 7-чисин эмне деп жазып алсам болот? X көбөйтүү y x-тин 7-чиси болуп калат. 1x бул жерге жазып алдым y-тин 6-чиси болуп калат. Себеби 1y бул жерге жазып алдым. Бул барабар болот экен 333-кө. X-тин 7-чиси менен y-тин 7-чисин бизде маселеде берип атат 3 экен. Демек x y бунун ордуна алып келип коём 3-тү, барабар 333 экен. Демек барабардыктын эки жагын тең. Барабардыктын эки жагын тең 3-кө бөлүп салсам, x y 3 кетти. 333 3 бөлсөм 111 чыгат. Демек x y барабар болот экен бизге 111-ге. Демек достор, ушул менен тамырларга тиешелүү эсептерди чыгардык, бир канча эсептерди. Силер өзүңөр да чыгарып, өз алдынча чыгарып салыштырып көргүлө, кай жерден туура эмес чыгардыңар. Анан бул эсептерди сөзсүз кайра ушул сыяктуу эсептерди чыгарып колуңарды көндүргүлө. SAT'де жана ортодо бул сыяктуу эсептер сөзсүз кездешет. Анда кийинки чыгарылышта жолукканча жакшы калыңыздар.